Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Анда баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Бүгүнкү сабактын темасы жөнөкөй жана татаал этиштер. Анда эмесе балдар силерге сабактын максатын айта кетейин. Биринчи, жөнөкөй жана татаал этиш жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи, жөнөкөй жана татаал этиштерге талдоо жүргүзөсүңөр. Үчүнчү, өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, этиш кыймыл аракетти жана анын ал абалын билдирет экен. Ал эмне болду, эмне болуп жатат, эмне болот, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет экен. Мисалы, жакында кыш келет, эмне болот, келет. Бул сүйлөмдөгү этиш сөз болуп саналат экен. Демек балдар, этиш грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй этиш жана татаал этиш деп эки түргө бөлүнөт экен. Төмөнкү мисалдарды карап көрөлү. Силер дүйнөнү таануу ишин өз айылыңардан баштагыла. Жөнөкөй этиш. Классташтар бүгүн достук жөнүндө сүйлөшүп келе жатышты. Эмне кылышты? Сүйлөшүп келе жатышты. Татаал этиш экен. Дагы бир мисал. Менин курбум шаарда окуйт. Эмне кылат? Окуйт. Жөнөкөй этиш. Ал сабактардан эң мыкты окуп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Татаал этиш экен. Демек балдар, жөнөкөй этиш бир гана сөздөн, ал эми татаал этиш эки же андан көп сөздөн турат экен. Татаал этиштер айтылышы жана жазылышы боюнча айырмаланып турат экен. Татаал этиштер өзүнчө жазылат экен. Мисалы, бара жатат, келе жатат, окуп жатат. Анда силерге тапшырма балдар. 458-көнүгүнү аткарабыз. Төмөндө берилген этиш сөздөргө карата сүйлөм түзөбүз. Дептерибизге жазабыз дагы, менин номериме жибересиңер. Силерге мисал кылып, биринчи этиш сөзгө сүйлөм түздүм. Сабак учурунда мугалим сүйлөп жатат. Эмне кылып жатат? Сүйлөп жатат. Этиш баяндоочу болот экен. Ким мугалим ээси, качан сабак учурунда бышыктоочу болот экен. Анда балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгерде кимде түшүнүксүз суроолор болсо, менин номериме жазып сурасаңар болот. Анда балдар, келерки сабактан үн алышканча сак саламатта тургула, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.